11-класстын бүтүрүүчүсү Айдар Максатбеков жакында эле жалпы республикалык тестирлөө тапшырган. Айтымында 11 жыл мектепте окуп үйрөнгөн билимдерин тесттин суроолорунан кезиктире алган эмес. Анын бул пикирин айрым классташтары да толуктады. Чын айтсам, ОРТда өз негизи даярданган суроолор келбейт. ОРТдан вообще программа, мектепте окуп жүргөн программадагы суроолор такыр келбейт да. Ал жерде көбүнчө логика иштетет. Логика кеде иштебей калышым деле мүмкүн. 11 жыл окуган темалар башкача болду. Биздин темалар да чыкты, бир-эки, бирок башка темалардан көбүрөөк чыкты. Геометрия көп чыкты. Поэтому кичине кыйналып калдык. Мектеп программасындагы суроолор берилбегендиги үчүн окуучулар атайын курстарга каттап кошумча билим алууга аргасыз. Ал эми Айжан Эргешова үчүн тестирлөө оңой болгон. Анткени ал аз дегенде 40 000 сом чыгым сарптап жыл бою даярданган. Ош шаарында жалпы республикалык тестирлөөгө атайын курстар аркылуу даярданган окуучулардын чыгымы жалпысынан 40 000ден 60 000ге чейин жетет. Не знаю, то есть там такие замудренные вопросы, то есть именно вот прям точности вопросов нет, да? Именно вот в основном там логические задания, нужно на логику, я думаю. Да, ну примерно 40 000, потому что у меня вот русский бир курсум эле 3500 болот, а математикадан 2500. Номер 4 Киров мектеп гимназиясынын окуу тарбия иштери боюнча бөлүм башчысы Адина Юсупова жыл сайын окуучуларды ЖРТга тапшыруусун уюштуруп катышып жүрөт. Ал бул процесс бүтүрүүчүлөр үчүн стресс менен коштолгон жагдайга айланганын айтат. Ошондой эле тажрыйбасында мектепте жакшы бааларга окуп, бирок тесттен өтпөй калган окуучулар болгон. Многие дети волнуются, многие даже бывают такие моменты, в обморок падают или расстройство желудка болотат. Мы же сами дежурили, сами стояли, видели это все. Поэтому я думаю, что ортен программасына мектеп менен как-то надо консультация алып туруп кошуш керек деп ойлойм. Маселе жогорку кеңештин депутаттарынын да нааразычылыгын жаратты. Парламенттеги билим берүү министри катышкан жыйында көбүрөөк ЖРТ көйгөйү козголду. Депутаттар бул системаны алып салуу же суроолорун өзгөртүү, ошондой эле мектеп предметине кошуу талаптарын айтышты. Ошол ОРТнын айынан бүт Кыргызстандын райондогулар өтө албай тагдыр талкаланып Россияга кетип атат. ОРТны жок кылбасаң анда ичиндеги суроолорун өзгөртүш керек да. Мектепте даярдаш керек окуучуну ошо логикалык ой жүгүртүүгө карата предметтерди киргизип турупчу. Анан балдарды эмне кыйнап атасыңар? Эмне үчүн 11 жыл окутасыңар? Анан кийин аттестаттын кимге кереги бар? Эмне үчүн алып атат аттестатты? Аттестат эч жерде эсептелбейт. Отличник окуган, ударник окуган, начар окуган эч жерде эсептелбейт. Бул пешене базары болуп эле жана кыргызча божомолдогондой эле утуп келип калып атат. Мектепте окуган бала кайсыл сабактан окуп, кайсыл предметтен даяр боло турган болсо, экзамен болсо ошону өтөт. Окуп 11 жыл бүткөндөн кийин башка суроолор боло турган болсо, болбойт да. Жыл сайын 40 000ден ашуун бүтүрүүчү жалпы республикалык тестирлөөгө катышат. Анын жыйынтыгына жараша аларда жогорку окуу жайларга бюджетке өтүү мүмкүнчүлүгү болот. Эл өкүлдөрүнүн босого балды азайтуу сунушуна министрлик каршы пикирин билдирип, тескерисинче босого бал жогорулайт деп түшүндүрдү. Кээ бир райондордо 83% окуучулардын ошо таптакыр болбогон 110 балды тапшыра албайт. Кээ бир региондордо 87%. Бул бүт окуучу 2 окуйт дегенди түшүндүрөт. Мына Гапралич деген биздин мыкты ректорубуз отурат. 11 классты бүткөн окуучу кыргыз тилин Б2 деп билиш керек. Университетке келсе Б2 эмес А2 тапшыра албайт экен. Биз аларга алар айткандай жеңилдик беребесек, биз баарын кыйнабайбыз. Жогорку окуу жайында окуу, магистратурада окуу деп. Бирок мектеп программасын өздөштүрүш керек. ОРТ Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын өтүүдөгү параны, коррупцияны жокко чыгарды. Соңунда билим берүү министрлигинин эксперттери жана депутаттар болуп, тестирлөө системасын өзүнчө талкуулап, кайрадан карап чыкмай болушту. Быйылкы окуу жылындагы бүтүрүүчүлөрдүн жалпы республикалык тестирлөө сынагы 19 майда башталып, кечээ 24 майда соңуна чыкты. Тестирлөөнүн жыйынтыгы 1 айдын ичинде маалым болот. Былтыркы жылы Кыргызстанда ЖРТ сынагын 50 154 бүтүрүүчү тапшырган. Орточо упай 124-тү түзгөн.
Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.